Саламатсыңар балдар, құтман күнүңөр менен. Барыңарға чың денсаулық жана көңүлдүү маанай каалайм. Балдар, кыргыз тил дептерди аласыңар, ачкыла бүгүнкү материалды өтүлгөн жазасыңар. Бүгүн аяк оона айынын 7-си күнгө дүйшөмбү. Сабактын темасы 8-чи класста өтүлгөн материалдар боюнча кайталоо. Повторение материала за 8 класс. Это наша тема. Сабактын максаты, цель урока кайталоо аркылуу 8-чи класста алган билимдерди эсибизге салабыз. Повторяя, мы вспомним знание, полученное в 8 классе. Экинчи, байланыштуу кептерибизди өстүрөбүз. Развиваем развитие речи. Үчүнчү, эли жерибизди сүйүүгө тарбияланабыз. Учимся любить родину. Эмесе жаңы тема, новая тема кайталоо 8-чи класс боюнча. Балдар, эсибизге салабыз. Биз 8-чи класста кайсы темаларды өткөнбүз? Чейрек боюнча кайталап көрөлү. Биринчи чейректе, первый четвертьте, мы проходили толуктоочту жана анын түрлөрү. Демек, дополнение и их виды. И толуктоочтун 2 түрү бар экен. Тикке толуктооч, это прямое дополнение, жана кыйыр толуктооч, это косвенное дополнение. Экинчи чейректе биз аныктоочту өттүк, определение. Үчүнчү чейректе бышыктооч, анын түрлөрүн өткөнбүз, обстоятельства и их виды деп. Төртүнчү, бышыктооштун милдетин аткарган сөздөр жөнүндө кеп кылганбыз. И это төртүнчү чейрек, опять же, обстоятельства. Значит, обстоятельства выражается другими частями речи. Бул биздин 8-чи класста өтүлгөн темалар. Эмесе кайталайбыз карагыла. Демек, дагы эле 8-чи класстын материалы боюнча кайталоо кетип атат. Демек, бул толуктоочтон башталган. Толуктооч дополнение дедик. И кантип белгиленет экен? Толуктооч үзүк сызыктар менен көрүп турасыңар. Кандай сызык менен белгиленген? Эми толуктооч кандай суроолорго жооп берет экен? Толуктоочтор кимге, эмнеге, кимди, эмнени, кимде, эмнеде, кимден, эмнеден деген суроолорго жооп берет. Этиш менен байланышат. Карагыла, этиш глаголду карагыла. Сары боек менен боелгон. Этиш менен байланышат, сүйлөмдө толуктооч болушат. Толуктоочтун 2 түрү бар. Карагыла, боекторуна көңүл бургула. Кыйыр толуктооч жана тикке толуктооч. Эгерде сүйлөмдө кимди, эмнени деген суроого жооп берсе, тикке толуктооч деп аталат. Значит, отвечает на вопросы кимди, эмнени, то в предложениях они бывают прямое дополнение. Эгерде кимге, эмнеге,
кимде эмнеде, кимден эмнеден деген суроолорго жооп берсе, сүйлөмдө кыйыр толуктооч болот. Кыйыр толуктооч косвенное дополнение. Жакшылап өзүңөр карагыла, боектордун берилиши боюнча билесиңер кандай суроого жооп берсе тиги толуктооч болот, кандай суроолорго жооп берсе кыйыр толуктооч болот экендигин. Үчүнчү аныктооч. Аныктооч определение и кандай белги менен белгиленет экен, обозначает кандай эмне менен знак менен. Это знак волнистая линейка деп айтабызбы. Толкун сызык менен белгиленет. Аныктооч сүйлөмдө кандай, канча, кимдин, эмненин деген суроого жооп берет. Зат атооч менен байланышат. Зат атооч это существительное. И сүйлөмдө аныктоочтук милдет аткарышат экен. Төртүнчүнү карагыла, обстоятельства. Бышыктооч. Бышыктооч үзүк сызыктар арасында чекит менен белгиленет экен. Бышыктоочтор сүйлөмдө кандай, канча, кайда, кайдан, каякка, каяктан деген суроого жооп берип, этиш менен байланышат. Сүйлөмдө алар бышыктооч болушат. Мисал келтирели балдар, карап көргүлө, талдап көрөлү да бир аз силер менен. Биздин мамлекетибиз тоолуу жерден орун алган. Которуп көрөлү. Наше государство находится в горных местах десекчи. Анда эмесе эмне жөнүндө кеп кылдык? Мамлекетибиз. Демек мамлекетибиз бул эси баяндоочу эмне кылган? Орун алган. Кандай жерден орун алган? Же болбосо кайдан орун алган? Тоолуу жерден. Бул бышыктооч обстоятельства. Биздин мамлекетибиз. Кимдин? Биздин мамлекетибиз. Бул аныктооч болот сүйлөмдө. Определение. Экинчи сүйлөмгө көңүл бурабыз. Өлкөбүздө ар улуттун өкүлдөрү ынтымакта жана достукта жашашат. Бул жерде кимдер жөнүндө кеп болду? Өкүлдөрү жөнүндө. Биз которбой калдык окшойбуз. Которуп көрөлүчү. Нашей стране представители разных национальностей живут в согласии и в дружбе десек. Эми талдап көрөлү. Кимдер жөнүндө айтылды? Өкүлдөрү. Өкүлдөрү эси эмне кылышат экен? Жашашат, живут. Баяндооч. Өкүлдөрү баяндооч жашашат. Кандай жашашат? Достукта жана ынтымакта жашашат. Ынтымакта жана достукта булар сүйлөмдө бышыктооч болушат. Эми ар улуттун өкүлдөрү эмненин өкүлдөрү? Ар улуттун аныктооч болушат. Өкүлдөрү деген сөздү аныктап жатат. Өлкөбүздө жашашат. Кайда жашашат? Өлкөбүздө. Бул бышыктооч болот экен. Үчүнчү сүйлөмгө көңүл буралы. Мен өзүмдүн мамлекетимдин өнүгүшү үчүн кызмат кылам. Демек, я буду служить для развития своего народа десек котордук. Эмесе ким? Мен эмне кылам? Кызмат кылам. Демек, мен эси кызмат кылам баяндооч. Өнүгүшү үчүн кызмат кылам. Эмне үчүн кызмат кылам? Өнүгүшү үчүн. Бул бышыктооч. Мамлекетимдин өнүгүшү
Эмненин өнүгүшү мамлекетимдин бул аныктоочу мамлекетимдин. Өзүмдүн мамлекетимдин, кимдин, өзүмдүн бул дагы сүйлөмдө аныктооч болуп эсептелет экен. Демек, бир аз силер менен сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүздүк. Эмесе үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма. Мен дагы бир жолу эскертип айтам. Мурдагы берилген текстти тил достуктун ачкычы деген текстти жазып, кайрадан жазып жөнөтөсүңөр. Бул өтүлгөн тема боюнча. Ал эми мында 2 тапшырма экен. Биринчи 5 сүйлөм жазабыз. Сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдап келет экенбиз. Экинчи билим сапатын текшерүү ишине даярдангыла балдар. Билим сапатын бул средзнание. Демек, кийинки сабакта текшерүү иш. Эмесе, барыңарга ийгилик.